Мына. Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн кайрадан сиздер менен Тез Жарыя каналы Ош Чапала Куноо базарындабыз. Сиздерге тиколордун баасы кандай болуп атат, канчага чыгып калды сурап азыр кенелеп айтып бергенге аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Чогуу баштайлы. Аз тико тартып атабыз. 96-жылкы экен. Алгачкы тикону баштай берели. 08 130 миң дейт. Көрөлчү ички салондорунун механика. $130 дептир. Эси жок экен. Бирок кийинки тиколорду көрө берели азыр. Мына тико сизден бага? Канча экен? 250 дейби? 96. 250 миң дейт. Балон салондар менен. Телефон номерлериңиз жокпу? Жок, Айтып коесузбу? Без телефонуна кереги жок. Кереги жок. Мак. Сизденби тико? Кимден экен тико? Канча деп атасыз? 120. 96-жылкы механика, телефон номерлери жазылып турат. 120 миң дептир. Лонжерондор кандай ага? Аз-маз жасалган экен. Стойкалар жакшы? Стойкалары таза экен. Көрүңүздөр. Кем бар? Жакшы аласыздар. Бул жак сизден. жылкы экен. 08 180 миң дейт баасы. Көрөлү азыр. Ички салондорун бир сере карап. Стойкалары таптаса экен. Лонжерону кандай? Мотор. Кеми бар да? Кеми бар экен, сүйлөшөбүз дейт. Чалыңыздар, байланышып аласыздар. Жакшы эле алып бериңиздер, чалып номерлерин. Бул жактан дагы бир тикону көрө кетели. Автомат коробка, 97-жылкы. Баасы 230 миң дейт. Охо. Тико 230 миң экен. Жана бир жерде 300 деп атты эле. Мына ички салонун көрдүңүздөрбү? Мына ушундай. Азыр дагы кийинки тиколорду карайлы. Сизденби? Канча экен? 200 миң деп аттыр. Коробка механикабы? Механика экен. Мына. Телефон номерлери турат. 97-жылкы 08. Ички салонун көрөлү бир сере. Лонжерону кандай ага? Баасы канча болот? Болушу? 180-ге бересизби? 180 миңге берет экен. Чалыңыздар, байланышыңыздар, жакшы аласыздар. Ийгилик. Эстегенсиз. 110 миң дейт же кандай дейт? 11 миң. Жок Аны үтүрдү коюп койгон. 110 миң да ошол. 95-жылкы 08. Ава сизденби? Салон бир сере көргөзүп койду. Охо. Тикону раса карап тургу. Боло турган баасы канча болот ага? 100гө. 11 миң окшойт деп калып, мына үтүр коюп койсоңуз болсо. Жаш балдар коюп коюптур да. Каяктан алып келдиңиз тикону? Оштон эле. Оштон эле? Жакшы. Лонжерондор таза элеби? Оң жагы жасалган. Оң жагы жасалган. Стойкасы таза. 100 миңге берем дейт. Көрүңүздөр, оң жак лонжерон жасалыптыр. Матиз 3 привозной мотор салынган. Кандай тартат экен, жакшы экен? Мына Матиз 3-түн привозной моторун алып келип басып бер. Канча убакыт болуп калды? 1 жума болуптур. Алыңыздар, минип көрүп айтыңыздарчы. Кандай болот экен? Басса болобу экен? Бардыгына караштырып. Азыр тиколордун запчастары кымбаттап кетип аткан учура билесиздер. Таңкыс болуп. Дагы бир автомат коробка Тико. 97-жылкы экен. 185 миң дейт.
Есі жоқ екен, главный жазып қойып тұр, çalыңыздар, байланышыңыздар. Тико сіздерде ме? Қанша? 240. Охо. Қымбат емес баға? Сорайды да. Мәйлі. 97 жыл екен. Көрдіңіздер, бағасын. Телефон номерлері жазып тұрады. Кемі бар бі? Кемі бар бі? Ашығы менен де бар ба? Охо, бұл руль мненіке? Малибіні қова? Есік салан көріңіз. Ланжыранчы, тазабы? Моторлар. 240 мың дейді, байланышыңыздар. Жақсы аласыздар. Урматты көрермендер, анан дағы бір нәрсені ескерте кетейін. Мош Чапалақ Унаа-базарына келгенден кейін сөз түрді чай ішпей, тамақтанбай кетпейсіздер да. Сіздерге сунуштар, санитардық жақтан дағы талапқа жооп бере ала тұрғандай деңгээлдеги болгон Адилет ашканасын сіздерге сунуштайм. Мына ушундай аштары бар, өзгөчө сонун карын, жожок курдак, мына ушундай эле шорпосу менен кошуп берилет. Көрдүңүздөрбү? Даамдуу өтө. Мына эжелерибиз атайын жасап берет. Дагы эмнелериңиз бар? Көш мантысы бар. Көш мантысы бар экен эжебиздин. О, мына карачы. Охо, мына. Бул таамдарды жебесин дейт го, бул дүйнөгө кем атын дейт. Ошосуңарда эле бул тамактарды жебесиңер, бул дүйнөгө келбепсиздер дейт. Келиңиздер, ушул жактан келип тамактанып, чай ичип кетиңиздер. Ичкерде мындай олтургучтарынан бери жасалган. Айтарым ошол, келип кетиңиздер. Биз кийинки тиколорго өтөйлөм. Бул жактан дагы бир тикону көрөлү. 96 жыл экен. Телефон номерлери жазылып турат. Баасын болсо 180 миң дейт. Бул жагына Кыргызстан деп жазып коюптур. Көрөлү. Бардык эле келип 80 миң деп анан таң калып атышпай 100 анан 80 миң дешиңиз керек экен ага. Стойкалары таза экен. Лонжерону кандай ага? Эки тең таптазабы? Заводскойбу? Мотор кандай? Мотору жакшы дейт, 180 миң дейт. Кеми бар? Чалыңыздар, жакшы байланышып аласыздар. Бул жактан бул тикону да тарта кетели. 95-жылкы. Баасы болсо 160 миң сом дейт. Тиконун абалы орточо, жакшы экен. Чалып байланышыңыздар. Мен билген тиколордон көпчүлүгү 100 миңден жогору болуп атыптыр. Караңыздар. Жакшы байланышасыздар. 98-жылкы экен. Телефон номерлери жазылып турат. 100 канча дедиңиздер? 150 миң дейт тикон. Лагаздын тиколорун да көрүп кетели. Мына. Ички салону, сырткы көрүнүшүн, абалын көрдүңүздөр. Стойкасы таза экен. Лонжерондор кандай ага? Таптазабы? Мына көрдүңүздөрбү? Таза дейт. Жакшы байланышыңыздар. Ала бересиздер. А бул тикону да көрүңүздөр. Жакшы байланышасыздар. 96-жылкы. Телефон номерлери жазылып турат. 5-6 литр расход кылат деп жазып коюптур. Ички салон бир сере көргөзүп кетейин. Мына жигиттери да кошуп койлу. Кыял окшойт а? YouTubeга чыгыш. Каяктан келдиңер? Базар коргон, ассалам алейкум. Мына. Ушундай шайыр жигиттер чыгып калат. Тайын ушинтип машина алганы келгенде, тияк болгондо. Баасы канча болот ушунда? 105 миң? 5 миңи дагы барбы? Жол кырага чыгарып коюн деген окшойсуң, кайерден алып келдиң? Карасу Сабайдан алып келиптир мына жигит. Байланышыңыздар, жакшы чалып ала бересиздер. Көрдүңүздөрбү?